Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ынтымак телеканалында Чарпалек көрсөтүүсү жана анын алып баруучусу мен Расул Абазбеков. Биз өз көрсөтүүлөрүбүздө коомдогу актуалдуу жана суроо маселелер жараткан темаларга кайрылабыз. Мындан туура 4 ай мурда биз Кыргызстандагы сөз эркиндиги тууралуу сөз кылган элек. Бирок бул теманын ар дайым актуалдуу экенин жана да өлкөдөгү акыркы мезгилдеги болуп жаткан окуяларды эске алуу менен кайрадан бул чөйрөгө кайрылууну эп көрдүк. Демек биздин бүгүнкү темабыз Кыргызстанда сөз эркиндиги коргоого муктажбы деп аталмакчы. Чарпалектин бүгүнкү коногу Айбек Абдулдаев, эркин журналист. Ал эми экинчи коногубуз Тургунбай Алдакулов, Жалал-Абад областык телерадио компаниясынын башкы директору. Студиянын коноктор менен бул жааттагы маселелерди сүйлөшөбүз. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга куш келипсиздер. Алгач эле биз журналисттерди алып келген атайын сюжетке көңүлүңүздөрдү бурабыз, андан кийин маегибизди баштайбыз. Өткөн жума соңунда Жогорку Кеңеш жыйынында коалициялык көпчүлүктүн курамына кирген бир катар депутаттар журналисттерди тартипке чакыруу демилгесин көтөрүп чыкты. Ал эми оппозициялык фракциянын депутаттары тескерисинче мамлекеттик телерадио компаниялар бийликтин көрсөтмөсү менен аларды негизсиз каралап жатканына көңүл бурушкан. КСДП депутаты Рыскелди Момбеков сөз эркиндиги чектен чыгып, түпкү принциптерден кетенчиктеп кетти десе, ушул эле фракциянын мүчөсү Мурадыл Мадаминов журналисттер эркиндик деп жоопкерчиликти унутта калтырып жатканын айтты. Сөз эркиндиги бүгүнкү күндө чын айтыш керек чектен чыгып баратат. Сөз эркиндигине жабынып алып ар кандай ушактар, саясаттар жүрүп атат да. Кыргызстанда сөз эркиндиги бар. Болот жана боло берет. Бирок сөз эркиндиги деген эмне? Сөз эркиндиги басма сөз каражаттары бүгүн базалык принциптеринен кетенчиктеп кетти. Ошондон кемчиликтер чыгып атат да. Сөз эркиндиги болгон жерде сөздүн жоопкерчилиги болуш керек. Сөз эркиндигинин чеги да болот да, анын жоопкерчилиги да болот. Ошол эле учурда бир канча кесиптештеринин маалымат каражаттарын жоопкерчиликке тартуу, журналисттерди тартипке чакыруу боюнча пикирлерине депутат Жанар Акаев сөз эркиндигине кылдат мамиле кылууга чакырып өткөн. Журналисттерди мындай каралаганды токтотушубуз керек. Журналисттер эч качан асмандан алып жазбайт. Алар маалымат булагына таянат. А маалымат булагы бул жерде саясатчылар болуп атабыз. Саясатчылар сүйлөгөнүбүз ушак, интрига, жалган. Ошону журналисттер жазып коюп атат. Бул жерде журналисттер жооп берсе, ошол сөзүнө саясатчылар кошо жооп бериш керек. Депутаттардын сөз эркиндигин тизгиндөө боюнча долбооруна бейөкмөт уюмдун өкүлдөрү, жарандык активисттер каршы. Мындан улам 18 мартта Бишкекте саясий укуктар жана сөз эркиндиги үчүн деген ураан алдында тынчтык жүрүшү болуп, ага коомдук ишмерлер, оппозиция өкүлдөрү, журналисттер, карапайым адамдар да катышкан. Биринчи суроо сөз эркиндигин дегенде биз мен оюмча коомдо мындай ача пикирлер, түрдүү пикирлер бардай элес калтырат да. Жана түрдүү тараптар сөз эркиндигин түрдүү критерийлер менен ченеп өлчөгөндөй сезилет. Ар бир тарап өзүнүн түшүнүгүнүн алкагында гана сүйлөп жаткандай. Анан кийин мен сиздерден ушу биринчи суроо менен баштагым келип отурат. Сиздер сөз эркиндигин кандай түшүнөсүздөр? Турган Мырза, сизден баштайлы. Эми демократиялык коомду, демократиялык мамлекетти курабыз деген коом биринчи кезекте мына ушул сөз эркиндиги бааланат да. Сөз эркиндигисиз биз бул максатка жете албайбыз. Сөз эркиндиги деген эмне? Адам эркин ойлонот, эркин өз пикирин коомго жарыя кыла алат. Мына ушул критерий сөз эркиндигин бир сүйлөө менен айтканда ачып бере алат. Ал эми сөз эркиндиги албетте жалпыга маалымдоо каражаттары журналисттер аркылуу ишке ашат да. Ошол коомдо кандай гана карама каршылыктар болбосун, кандай гана көйгөйлөр болбосун, бүт баарын ушул жалпыга маалымдоо каражаттары өз трибунасынан эфирге берип, гезит беттеринен берип, ошол демократиянын эң белгиси, демократиянын негизги критерий болгон нерсени турмушка ашырат. Рахматчан, Айбек Мырза. Эми ошол сиз айткандай маселенин өзү сөз эркиндиги дегенди биз кандай түшүнгөнүбүздү болуп атпайбы? Азыр сөз эркиндигин коомчулук башка түшүнүп атат, журналисттер башка түшүнүп атабыз, бийлик башка түшүнүп атат да. Сөз эркиндиги кандай болуш керек? Негизи бардык эле эркиндиктин чеги бар да. Биз айрымдар чегин айтып атат, бийлик чегинен карап атат. Биз болсо чексиздигинен карап атабыз, сөз эркиндигинин жоопкерчилиги артта калып атат. А коомчулук такыр башка түшүнүктө болуп атат. Сөз эркиндиги ошол чектелген жери азыр бардык маалымат булактарынын ээлери болуп калды да. Саясатчылар же гезит ачат, же телеканал ачат. Ошонун кызыкчылыгы менен ченейбизби?
Бул талаштуу маселе албетте. Ошол талкуубуздун башында белгилеп кеттиңиз. Көп жылдан бери ушунун өзү талаштуу болуп атат. Бир пикири жок. Сөз эркиндиги боюнча. Демек, бул ар тараптын өзүнүн чындыгы бар дегенди түшүндүрөбү? Ошондой болуп атат. Азыркы кырдаал ошондой болуп атат. Түшүндүм. Менин жеке пикирим бул. Түшүндүм. Кийинки суроо, мына 2 күн мурда мындай атайын жүрүштө болуп өттү. Сөз эркиндигин коргоо үчүн деп бир акцияга чыгышты. Анан эми Токоев айтып атат, бул жүрүш мындай саясатташып кетти депчи. Канчалык деңгээлде чындыгы бар, аны албетте убакытта көрсөтөт, анализдерде көрсөтөт. Бирок мен мындай деп суроонун кабыргасынан койгум келип атат да. Ар кимибиздин өзүбүздүн түшүнүгүбүз болсо, анан ошол эле мезгилде мына Тургунбай мырза сиздики. Бүгүн Кыргызстанда сөз эркиндиги барбы? Кандай баа бересиздер буга? Абдан жакшы суроо. Мына ушул жүрүш жөнүндө да өзүмдүн жеке пикиримди айтып койсом, анткени мына жүрүш жасоого, мына ушундай демократиялык коомдо өзүнүн позициясын билдирүүгө жамааттардын, коомдордун, ушу уюмдардын, жеке инсандардын укугу бар. Ал жерде бирок көтөрүлгөн маселе мени мындай так эмес болуп атат да. Анткени ким азыр бүгүнкү күндө сөз эркиндигине, ушул инсандардын өз көз карашын жарыялоосуна тоскоолдук болуп атат. Эгерде ал калыс болсо, эгерде биз туу тутуп келген мына эл аралык стандартка негизделген маалыматтар болсо, бүгүнкү күндө өлкөбүздө эч кандай цензура жок. Андай тең салмактуу жазган журналисттердин үстүнөн эч кандай куугунтук жок. Кандай маселе болуп атат? Бул жерде биздин өлкө башчыбыз өз сөзүндө баягы күнү белгилеп кетти. Ал жерде маселе ошол коомчулуктун, жалпы эл журттун журналистикага карата сын пикирин белгилеп кетти да. Бул жеке эле инсандын көз карашы деп эсептебеймин. Ал жерде чындыгында мына коомдун үнүн уга турган болсок, журналисттер боюнча бир топ сын пикирлер бар. Биз муну моюнга алышыбыз керек. Анткени биз бир тараптуу болуп кеткен учурларыбыз байкалып атат. Кайсы бир саясатчынын гана камчысын чаап, жалпы критерийлерди, жалпы баалуулуктарды экинчи планга коюп койгон учурлар кездешип атат. Ошондуктан бул чакырык өлкө башчыбыздын, же болбосо жалпы эле коомдогу журналисттерге карата болгон сын пикир, бул адилеттүү сын пикир деп эсептеймин. Биз стандартты сакташыбыз керек. Биз эч качан чындыктан берүүдө тайсалдабай эле, биз болгону баягы стандарттар сактап, жеке адамдардын абийирине, жеке адамдардын туруш турпатына, адамдык беделине шек келтирбей турган маалыматтарды беришибиз керек. Бул мына өзүбүз жалпы журналисттер 2007 жылы журналисттердин этика кодексин кабыл алганбыз. Ошол жерде да окуп чыгыш керек. Ал жерде негизинен биздин милдеттерибиз белгиленген, абдан татынакай белгиленген. Ал милдеттерди биз өзүбүз белгилегенбиз. Жалпы Кыргызстанда журналисттер баарыбыз чогуу отуруп, конференция өткөрүп, баарыбыз сунуштап, биз ушул этика норманын негизинде, кесиптик этиканын негизинде иш алып барабыз деп бир добуштан кабыл алганбыз. Рахматчок. Мырза. Бул жерде дагы биз бир тараптуу карап атабыз да. Өзүбүз журналистика эки тараптуу каралыш керек деп айтып атабыз, бирок өзү бир тараптуу пикир айтып койду деп ойлойм да Тургунбай мырза. Себеби жанагы акциянын өзү эмнеге чыкты? Ал жерде жанагы Заноза азаттыкка байланыштуу башкы прокуратуранын арызынан кийин сөз эркиндигине жанагы солидарность билдирип чыгышты да алар, ошол топ. Тилектештик билдирип чыгышты да. Анан бул жерде кыргыз журналистикасындагы жанагы обуш кыйыштарды моюнга алабыз. Жоопкерчилик жөнүндө ал көп эле айтылып келаткан сөз да. Экинчи жагы ошону жанагындай доматтар, арыздар аркылуу чечүү зарыл беле. Мисалы. Көпчүлүк жарандык коомдун өкүлдөрү муну сөз эркиндигине басым катары эле кабыл алды да. Анан эл арасында деле биз деле элдин арасында жүрөбүз да экөөбүз. Бир пикир жок. Ооба, президент туура белгилеген жагдайлар бар. Журналисттердин жоопкерчилик маселеси боюнча. Бирок аны ушундай жол менен чечем деген маселенин өзү туура эмес болот да, менин пикирим. Сот аркылуу, Маселени чечүүнүн же бир эки жолу бар. Доматка жыгуу аркылуучу, сиз айтып аткан ушул жанагы этикалык кодекс кабыл алганда ошондо атайын комиссия түзүлгөн. Журналисттердин жазылган доматтарды карай турган комиссия. Эмнеге биринчи ага кайрылып көрсө болбойт дегендей ойлорум бар да менин. Тургунбай мырза, мен берейин деген суроону өзү Айбек мырза баштады. Ошол бир топ гезит басылмаларга соттук доматтар, арыздар берилди да. Себеби эмне деп ойлойсуздар? Айбек мырза мына сөзүндө абдан жакшы белгилеп кетти. Маселе эки жол менен чечилет да.
кандай гана маселе болбосун, бул эл аралык тажрыйбада дагы биздин ата бабалардан келаткан салтта дагы биринчи мунаса жол менен чечилет. Мунаса жол менен акылдашат, маслихатташат, ортого инсандар түшөт, Вот, анан нарт наслди колдонобуз, адеп акылакты колдонобуз, жакшы сөздөрдү колдонобуз. Анан экинчи ал нерсе аркылуу маселе чечилбей калса, албетте тиешелүү укук коргоо органдары бар. Ошолор өз баасын берет, тиешелүү тараптардын күнөөлөрүн аныктап туруп, ошого жараша чечим кабыл алат да. Маселе кандай болду? Мына биз эл аралык стандартка таянуу менен жалпы журналисттер биригип биз кесиптик этикабызды кабыл алганбыз. Ошол алкактан чыккан мезгилде жана Айбек мырза белгилеп кеткендей, жалпыга маалымдоо каражаттарына арыздаттанууларды кабыл алуу комиссиясын да түзгөнбүз. Биз эмне үчүн муну түзгөнбүз? Анткени мына журналисттерди ар түрдүү укук коргоо органдары, ар түрдүү саясатчылар кысымга албасын, баягыда эл аралык цензурага ар түрдүү цензуралар жаралып кетпесин деп биз маселени өзүбүз чечебиз деген максатта ошол нерселер түзүлгөн да. Биз укук коргоо органдарга жеткирбестен көйгөйдү өзүбүз чечебиз депчи. Бирок тилекке каршы айрым басма сөз каражаттарында чыккан материалдардын үстүнөн түшкөн дооматтар боюнча авторлору дагы, кала берсе ошол жалпыга маалымдоо каражаттарынын ээлери дагы ал комиссияга келбестен, жыйындарына катышпастан, ошол жерде көрсөтүлгөн арыздарга мындайча айтканда кайдыгер мамиле жасап. Этика комиссиясында бул каралган буга чейин, сотко чейин. Айрым фактылар каралат ал жерде. Бирок ошол кабыл алынган чечимдерге, этика нормаларын буздуңар деп эскертүүлөргө ошол тиешелүү айрым журналисттер бар эмес. Журналисттер ошол нерсени тоотпостук, ошол нерсеге маани бербестик кылып коюшту. Муну моюнга алышыбыз керек. Ошонун айынан бийлик азыр, бийлик гана эмес, бул жерде жалпы эле коомчулук өз беделин сактоо үчүн укук коргоо органдарына кайрылууга аргасыз болуп атат да. Түшүндүм. Комментарийиңиз барбы? Суроом, сиз өзүңүз баштаган ошол соттук дооматтар эмне үчүн болуп атат деген суроо да. Себеби жанагы Тургунбай мырза айткандай, бул даттануу комиссиясында бул маселе каралган жок менимче. Түзеле. Эгерде биз акыркы фактыларды ушул эле фактыга таяна турган болсок, кечеги мына 2 маалымат каражаты. Ал боюнча чын айтайын, толук менен маалыматым жок. Мен жалпы жонунан буга чейинки болгон сары пресса деген терминди баарыбыз эле колдонуп келатпайбызбы? Ошол сары прессада чыккан материалдар боюнча, же болбосо ошол прессанын өкүлдөрүн кала берсе, биз ошондой конференциянын жыйындарына бир топ жолу чакырдык. Келишпейт. Алар үчүн өзүнчө демократия деген бир эле эреже бар. Баарыны оюна келгенди жазыш керек, бардык нерсени айтсак болот дегендей бир өздөрү стандарт түзүп алышкан да. Бирок менин маалыматым боюнча ошол берилип аткан арыз мамлекет башчынын беделине доо кетирди деп берип атпайбы арызды? Ал материал жанагы адвокаттар аркылуу, Текебаевдин айткандарын адвокаттар аркылуу айтып чыккан материал экен. Пресс жыйынга чакырган, маалымат жыйынына алар барып чагылдырган. Анан экинчи тараптын пикирин берели деп бир топ жолу кайрылсак, экинчи тарап комментарий берүүдөн баш тартты деп баса белгиледик деп жазып атат да. Азаттык сайты жазып атат мына. Мен сайттан окуган маалыматымда. Демек экөөбүз журналистикада жүрөбүз да, Тургунбай мырза. Бизди күндө ар кандай басма сөз жыйынына чакырышат да. Анан биз ал жерге барабыз дагы ошол басма сөз жыйында айтылган маселени коомчулукка алып чыгабыз да. Анан эгер доомат ушул жагынан коюлган болсо, ошон үчүн журналисттер кооптонуп атат да. Бул барып самоцензура деп коебузго, ошого алып келбейби? Күчтүү журналистика сөз эркиндиги өзүн өзү тыйып койбойбу депчи. Жана жакшы белгиледиңиз, журналистика негизи демократиялык кандай коом болбосун, коомду алдыга сүрөгөн күч эсептелет да, коомду агарткан күч эсептелет. Ошон үчүн коорч журналистика, аналитикалык журналистика керек. Ал мамлекет үчүн керек. Азыр коррупция менен күрөш жүрүп атат, ошондо ким жардамга келет? Бийликке, журналисттер келет, коррупциялык иш-аракеттердин бетин ачат. Мен пикирим ушундай. Түшүндүм. Мына Айбек мырзанын айтканы эле улайды. Юристтер айтып атат, журналисттер да айтып атат бир топ эле. Башка бирөөнүн айтканын жазып же көрсөтүп койгондугу үчүн жоопко тартуу туура эмес деп айтып атат да. Атиги соттук дооматтар мына ушул сыяктуу болуп калгандай сезилип атат. Буга кандай пикирдесиз? Бул жерде биз азыр жалпы журналистикадагы бүгүнкү абалды талкуулап бара жатып эле, анан жанагы жеке мисалга өтүп кеттик да. Жеке мисал боюнча менин көз карашым Айбектин көз карашынан айырмасы жок. Айбек мырза абдан туура белгилеп атат. Чындыгында эгерде кайсы бир саясий системанын тушунда, мындайча айтканда колунда
рычаг, бийлик рычагтары бар тараптар жалпыга маалымдоо каражатынан чыккан пресс-релиздерде информациялардын артынан ошол маалымат каражатына дома тартса, ал туура эмес болуп калат. Ал туура эмес. Бирок мен бир жерде дагы бир нерсени белгилеп кетким келет. Бүгүнкү күндө ошол маалыматтар, чыгып аткан маалыматтар кайсы бир тараптардын кызыкчылыгына иштеп бербей атабы? Журналистика ушунчалык бир чеберчилик менен пайдаланса болот да. Мына көп жылдан бери Айбек мырза да биз да журналистикада жүрөбүз. Бир үтүрдө эле туура эмес бөлөк жака кое турган болсок, маани таптакыр өзгөрүп кетип атпайбы? Мындайча айтканда, журналистиканы биз кээде кыянатка колдонуп атабыз. Кыянатка. Ушул жерде бир кошулуп кетейин. Эгер ошол басма сөз жыйыны кайсы бир кишини каралоо ниети менен өткөн болсо, журналист аны ошол боюнча бербейт да. Алат. Алып экинчи тараптын пикирин сурайт. Эксперттик пикир сурайт. Өзүнүн пикирин таңылабай туруп коомчулукка сунуп коет. Коомчулук чындыктын таразасы кайсы тарабында болуп турганын өзү аңдап алсын деген эле сөз да бул. А бизде андай болбой атат. Мамлекеттик каналдар бир тараптуу башкасы согуп атат, башкасы болсо мамлекеттик каналдар согуп атат. Мен көрүп туруп мындай бир түшүнүккө келдим. Эки каналды көрдүм, атын айтпай эле коеюн. Экөөндө берилген материалдарды экөөнү бириктирсе, эл аралык журналистиканын стандартына жакындайт экен деп ойлоп калдым да. Урматтуу коноктор, бизде атайын рубрикабыз бар, сурамжылоо. Биз шаардыктардан жана шаардын конокторунан бүгүнкү күндөгү сөз эркиндигине кандай баа бересиздер деп кайрылганбыз. Ошону көрүп алсак, анан кийин маекти улантабыз. Бар деп ойлойм мен. Мен айта алам Анын сөз эркиндиги чектөөнүн мыйзамдуу жолдоруна өтүп, анан кийин керек болсо ошол маалымат маалымат каражаттары менен, керек болсо ошол журналисттер менен мандат эскере туруп, айрым маселелерин жөнүндө орой чарай талкууласа болот. Мынтип арыздашуунун, тирешүүнүн кажети жок. Кыргызстанда сөз эркиндиги аябай эркин эле жайылып атат. Журналисттер, көчөдө жүргөндөр деле баарыбыз эле сөз эркиндигине маани берип эле калдык. Мурда бекитип, шыбырап сүйлөсөк азыр бардык жерде ачык айкын айтылып атат. Массалык маалымат каражаттарында маалымат менен согушуп атат. Оппозиция. Сөз эркиндиги болуп эле атат. Айта турган нерселерди бетке айтып, ачыгын айтып эле атышат. Азыркы көрүп атасыздар саясатты, акыбалын. Мурун бар эле, азыр жок. Мен ошончо оюм ушундай. Президент кече күнкү өзүнүн сөзүндө жоопкерчиликке чакырды, аны сиз да белгилеп өттүңүз да. Анан чет эл тарабынан мындай каржыланган массалык маалымат каражаттарына басым жасады, тескери жоруктар жасалып атат деди. Улуттук коопсуздукка дагы таасирин тийгизет бул дегендей айтты да. Анан мен мына сиздерди ден сурагым келген. Мына Айбек мырза дагы чет элдик басылмалар менен массалык маалымат каражаттары менен кызматташат. Сиз да мурда мисалы Заман Кыргызстанда иштеп жүргөнсүз. Бул жөнүндө экөөңүздөрдүн тең тажрыйбаңыздар бар да. Мына ошол сөздөрдөн кийин канчалык деңгээлде кооптонууга негиз бар деп бир баа бере аласыздар да, негиз эле. Кооптонууга бир гана биз президентибиздин сөзүнөн тыянак чыгарбаш керек. Кооптонууга жалпы эле болуп аткан процесстерге назар сала турган болсок, негиз бар деп мен ошондой жеке менде да ушундай көз караш бар. Бир аз сөз эркиндиги деген түшүнүккө кайра келсек да, мына Кыргызстанга белгилүү журналисттердин бирөөсү айтып атат да, сөз эркиндиги бул баягы тышкы эле формалардан турбастан ит үрө берет, кербен жүрө берет дегендей формулада болбостон, айтылган сөздү, айтылган сынды бул тоготуу деп айтып атат да. Анан өзүңүздөрдүн пикириңиздер. Чындап эле бизде айтылган сөздү, эркиндик бар дейли. Ошол айтылган сөздү тоготуу маселеси канчалык деңгээлде? Сиздер бир материал жазсаңыздар, сиздин компанияңыз жасайт, сиз жазасыз өзүңүзчү. Ушул сиз жазгандан кийин тоготуу барбы, же анан бир жылыштарды байкабайсыздарбы? Өзү демократиялык коомдо мурдагы биз кеңеш өкмөтү учурундагындай ар бир чыккан материалга бир мамлекет тарабынан чечим кабыл алыныш керек деген принцип болбойт да. Бул жерде негизги басым коомдук пикирге. Ошого басым коюлат. Кайсы бир чиновник дейбизби, кайсы бир бизнесмен же ошол эле саясатчы эгер кандайдыр бир туура эмес чечим чыгарган болсо, ал коомго жарыяланганы, коомдо ошол инсан жөнүндө, ошол жамаат жөнүндө терс пикирдин жарыяланганы демократиялык коомдо бул биринчи кадам.
бул мындайча айтканда жеңиш өзү ошол. Ошол жөнүндө терс пикирден, ошонун айыптарын, ошонун күнөөлөрүн ачып берүү жетиштүү да. Ал эми коомчулук өзү мындай чечим кабыл алат. Ал эми бирок тилекке каршы мына биз эми ушул мезгилди сөзсүз башыбыздан өткөрүш керек экен. Демократиялык процесстер алгачкы жылдары башталганда бизде жалпы өзгөчө гезит беттеринде мына Асаба деген гезитти айтып жүрбөйбүзбү? Ошол Асабанын ичинен бир нече журналисттер өсүп чыкты да. Алар кандай таризде өсүп чыкты? Сөз эркиндиги бул чексиздик. Биз баарын жазсак болот, дегендей максатта ошондой маалымат каражаттары өсүп чыгып, биз элди да ошол нерсеге көндүрүп алдык да. Бүгүнкү күндө элибиз ошондой жеке инсандардын беделине шек келтирген, анын абийирин айрандай төккөн материалдарга, ошондой материалдарга көбүрөөк басым жасайт, ошондой гезиттерди сатып алып окуйт. Анан телевизордон да ошондой бир маалыматтар чыкса, ошо жата калып көрөбүз да. Ал эми мындай барып жалпы бир чогулуш өтүп, кандай маалыматтар жагат десең, баары аппак болуп көрүнөт. Ошондой маалыматтар токтотпойсуңарбы дейт. Ошондой материалдарды эмне үчүн бересиңер дейт. Эфирге коюлган мезгилде бүт баары ошону сөз кылат, ошону көрүшөт. Ошондуктан биз бул жерде кеч боло элек, мына биздин агайыбыз, мына Айбек мырзанын да, менин да, Султан Жумаловдун абдан жакшы бир бул багытта өзүнүн принциптери бар, китептери чыккан. Бул нерсени мен ойлойм, журналистика басып өттү деп эсептешибиз керек. Эми биз эл аралык стандартка келишибиз керек. Биз аркы жээк, берки жээк болуп бөлүнбөстү. Мына азыр абдан жакшы белгилеп кетти. Биз ошол стандарттарды сактануу менен иш алып барышыбыз керек. Рахмат. Ушул эле суроода мына тоготуу керек. Канчалык деңгээлде коомчулуктун пикирин ойгото алабыз? Анан журналистика азуусуз эмеспи да бүгүнкү күндө? Суроонун төркүнүн түшүндүм. Ага чейин бир аз чегинүү жасайын. Кезинде бир журналист айтса керек эле, ушуну азыр аты эсимден чыкпай атат, бир эсиме келбей атат. Гезит менен чымынды чапсаң да өлөт, кишини чапсаң да өлөт деп айткан экен да. Бул ошол сөз менен иштөө кесибинин канчалык оор экенин айгинелейт да. Демек журналистика кесиби оор. Ар бир сөзгө жооп бериш керек. Бирок жана сөзүбүздүн башында да айтып аткандай, биз ошол жоопкерчиликтин бардыгын азыр бардыгына шалакы мамиле жасап калдык да. Бирок эл аралык стандартка келишибиз керек дей беребиз. Эл аралык стандарт деген өзү эмне? Ал журналисттин ички дараметинен, ички көрөнгөсүнөн дагы көз каранды болот экен да. Бир кайсы бир материалды жазып атканда ал журналисттин абийиринен көбүрөөк көз каранды. Аны кантип жазарычы? Жанагы журналисттик этикалык кодексти окубаган журналисттер толтура. Анан дагы бир азыр коомчулуктун көңүлүн мындай жаман жакка буруп атканыбыз, негативдүү маалыматтарды биз коомго таңуулап атабыз. Аябай көп берип атабыз да. Зомбулуктар атасы баласын өлтүрдү, зордуктады, бир жерде жардыруу болду. Ушундай журналистикага болуп кеттик биз. Коомго ошону берип атабыз. Каалайсың, каалабайсың ушуну же депчи. Анан бирдеме десе актанабыз. Коом ушуну талап кылып атпайбы депчи. А биздин коомду ээрчиткен вазифабыз каякта калды андачы? Биз коомду ээрчип алыппыз да анда. Коом эмнени талап кылса ошону берет экенбиз. Коом ушакты талап кылып атабы, биз ушакты беришибиз керек экен. Анан сиз айтып аткан жанагы обратный связь деген эле сөз да. Биз азыр журналистика ал жагынан бир топ айта турган сөзү бар. Себеби коомдук пикир жаратып, бир жанагы мамлекеттик бийлик бутактарына таасир эткен учурлар бар. Жана парламентке кресло сатып алыш боюнча маселени журналисттер жазып чыкты, коомдук талкуу жаралды, алар баш тартты андан. Жана 2 ноутбукту кайсы бир министрлик сатып алабыз деп баасын чыгара койду, журналисттер жазып чыкты, ал да кайра тартты. Бул мен эки эле мисалды айтып атам. Демек ушул жагынан кээ учурда бар жыйынтыктарчы. Анан эме дегенде, обратный связь дегенде сөзсүз эле бир чиновникти жамандап койсоң, аны өкмөттүк жыйында карайш деген сөз эмес. Ал коомдук пикир жараттыңбы? Демек ал ачык болбосо мүмкүн кыйыр түрдө тигиге эскертүү бериши мүмкүн да. Түшүндүм. Мына акыркы суроо. Цензура деп көп айтабыз, мына башында дагы айттык, цензура деген деп. Мына менин оюмда дагы официалдуу цензурада мүмкүн сигналдар бардыр, бирок өзүн өзү тыюу, өзүн өзү цензуралоо деген нерсе биздин журналисттерде көптөй сезилет да. Мүмкүн мен адашып аткандырмын. Бул эмнеден кабар берет? Тарбияданбы, билимдин жетишсиздигиненби, же түшүнүктөрдөнбү? Өзүн өзү тыюу тескери маанисинде. Мен мындай өзүн өзү тыюу бир самоцензура жөнүндө айтып атам да. Негативдик оттенкасында. Цензура боюнча мен Айбек мырзанын оюн колдоп кетем. Бизде бүгүнкү күндө ошол журналистиканын өзүнүн чабалдыгыбыздан, сабатсыздыктан, ошо эл аралык стандарттарды, ошо журналисттердин этикасын толук билбегендиктен биз кээде мына ушундай нерсеге кыйчылып калабыз да.
Мен бир нерсе дагы белгилеп кошуп кетким келет. Бизди өзгөчө ушул саясий борборлордо Бишкек шаарында ушу саясат кайнаган жерлерде айрым саясатчылар журналисттерди өтө кыянаттык менен колдонуп атышат. Анткени мына алар деле бала чака багыш керек деген маселеде көбүнчө эле журналисттер да бизнеси болбойт да. Аларда турмуш шарты оор болушу мүмкүн. Вот ошондой калеме курч деп эсептеп туруп кээ бир журналисттерди алат. Ал болсо анан берки саясатчынын оппоненттеринин бүт бардыгын ашмалтайын чыгарып жазып, гезиттерди жасап, тигинен бүт камчысы болуп берет да. Экинчи тарапта таптакыр мындай уккусу келбейт. Эми бул көртүрүлүктүн ай десек да болот. Экинчиден жалпы эле коомдогу терс көрүнүштөр биздин журналистикада да көрүнүп атпайбы? Ошо эле врачтарда деле ушундай кыянатчылык менен колдонгон врачтарыбыз бар. Милицияда да бар. Ошондуктан мен бир сөз менен оюмду жыйынтыктагым келет да. Кыргызда бир жакшы сөз бар. Жаман каап сүйлөйт, жакшы таап сүйлөйт дегенчи. Бул биздин кемеңгер элибиздин сөзгө жасаган мамилеси, биз үчүн өтө бир мындайча айтканда лозунг болуш керек да журналисттер үчүнчү. Ошол эле пикирди берсек болот. Ошол эле көйгөйдү чагылдырып берсек болот. Бирок каппай эле. Мен бул боюнча мына Сарасеп деген гезитти мисал келтиргим келет. Сарасеп гезитинде басымдуу макалалар ушундай стилде чыгып атат да. Өтө мындай орчундуу, көйгөйлүү маселелер жазылып атат. Аңдап мындай анализдеп окуй турган болсок, кээ бир сары прессага караганда курч чыгып атат. Көп көйгөйлөр, коңгуроолор айтылып атат тияктачы. Ошондуктан биздин коомчулуктагы мына ошондой салаваттуу аналитикаларга мындай басым жасаш керек да. Эми сөз эркиндиги боюнча сөз болгондо кыргыз журналисттеринин даттанып өпкөлөй турган деле себебибиз азыраак да. Себеби цензура салыштырмалуу айтканда бардык нерсени салыштырып алайбыз да. Башка өлкөлөрдө салыштырмалуу айтканда бизде эркиндик бар. Цензура жок, мамлекеттик мындай. Одоно цензура жок да. Муну жаз, муну жазба деген цензура жок. А сиз айтып аткан цензура бар, самоцензура. Бул бир жагы Тургунбай мырза айткандай журналисттин өзүнүн ички көрүнгөсүнөн көз каранды болушу мүмкүн. Ал балким билимсиз, сабатсыз же бир жагын жазсам бир жагы эмне болот деп түйшөлүшү мүмкүн. Же көртүрүлүктүн айынан жана айтып өткөндөй, бирок ушунун баары келип туруп эле биз сөз эркиндигин ар башка талдап атканыбыздан болуп атпайбы? Ар башка карап атканыбыздан болуп атпайбы? Журналисттердин өзү сөз эркиндигин кандай экенин түшүнбөй атканыбыздан болуп атпайбы? Аңдабай атабыз да биз. Ушинтип айткым келет да, бирок жана сөз эркиндиги цензура тиги бу деп сүйлөгөндө биз өпкөлөй турган эч себеп жок ага. Рахмат чоң, урматтуу коноктор. Тилекке каршы биздин убактыбыз жабактыга жарашабы аягына чыгып калды. Студияга келип, бул бүгүнкү күндүн эң көйгөйлүү маселелеринин бирин талкуулаганга жардам бергениңиздер үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Норус майрамыңыздар менен байрам кут болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетсем, бүгүн биздин студияда Тургунбай Алдакулов, Жалал Абад облустук телекомпаниясынын башкы директору жана ошондой эле Айбек Абдулдаев, эркин журналисттер болушту. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу кирип келген Норус майрамыңыздар менен бардыгыңыздарды куттуктайм. Өлкөбүздө тынччылык, амандык болсун. Биздин Ынтымак телеканалынан ар жуманын 2 жана 6 күндөрү көрүңүздөр. Сиздер менен мен Расул Абазбеков болдум. Чарпа элек биз маалыматты жеткиребиз.